катышуучулары бүгүн баардык өзүңүздөргө белгилүү болгондой коронавирус оорусунун алдын алуу боюнча жөө жүрүш акциясын өткөрүп жатабыз. Бул акциянын максаты ушу элге коронавирус оорусун жайылтпоо максатында, элдин арасында мындан ары таратпоо максатында жүргүзүп жатабыз. Ошон үчүн бул акцияны ачып берүү үчүн Алай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары Осмонов Бактыбек Арапбаевичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү акциянын катчылары. Бул мына ушулай уюштурулуп аткан акция саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, тиш дарылоо борборунан уюштурулуп, бүгүн ушул бир жаман илдет бүткүл дүйнө жүзүндө болуп аткан жаман илдетти бир жалпы жарандарыбызга бир түшүнүктүү болуп, бир канткенде биз сактана алат экенбиз. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө Алай районунда катталган жарандарыбыз билесиздер 3-өө, анын 2-өө сырттан келген мигранттар болду. Бирөө баягы Абжапарова эжебиз билесиздер эми маалымат туура эмес болуп калып катталып калгандыктан аны катарып чыгарылган жок. Бүгүнкү күндө 3-өө катталып турат. Бирок ошол жерде дагы кырдаал жакшы Алай районунда, бирок жакшы деп эле биз ошо менен токтоп калбастан ушул илдетти жарандарга толук кандуу түшүрүш үчүн бүгүн мына Алай район борбордук көчөсүнөн барып, базарларга, соода түйүндөр саткан жерлерге, парк маркетлерге, ашканалардын алдына барып, мына акция менен биз жарандарыбызга түшүндүрөбүз деген ойдобуз. Мына ушул бүгүнкү уюштуруп аткан акциябыз ак жолтой болсун. Элибизге айткан ушул бүгүнкү түшүндүрүштөрдүн бардыгы мен ойлойм жеткиликтүү болот деп. Анан азыр мына жерден кетип атканда урматтуу акциянын катчылары бизге аралыкты сактап бергиле. Өзүбүз бир 2 метрден басып кетип атканда машиналар алдыда секин силердин басканыңарга карап кетет. Ошондуктан ар бирибиз 2 метр аралыктан тизилгенден кийин ал жерден ошону сактап, көчөдө дагы, жолдо кетип атканда дагы, базардан кайра кайтканыбызда дагы аралыкты сактап, бир мына жакшылап өтүп бериңиздер. Анан жашап көзө алалы. Мына массалык маалымат каражаттарга Канатбек Шарипбек уулу өзү тартат, райондук Алай таң газетасынын редактору берет. Ошол өзүбүз көрүп, ошол жерден тактап анан немесин чыгарабыз. Аткарышы абден. Зарылдыгы жок болсо үйдөн чыкпай, башкалар менен жолугушууну максималдуу түрдө тартуу зарыл. Биз камтыган антисептик каражаттарын колдонуңуздар. Жөтөлгөндө жана жүктүргөндө мурдуңуздарды кагаз майлык жыкчыканаңыздар менен тосуңуздар. Алай элим күчтүү, Алай элим бириктүү, биз менен мамиле жасап жеңип чыгабыз. Урматтуу Алай элим, андыктан келечектен өзүбүздү үзбөй, жогорудагы айтылгандарды туура сактап, алдыга кадам таштайлы. Алай элим күчтүү эл, Алай элим бирдиктүү эл. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу болойлу. Биз баарыбыз илдеттерди тазалыкты туура сактасак, ар бир ишке жоопкерчилик менен мамиле жасасак, бардык нерселерди жеңип чыгабыз. Тыңдайлы, тазалыкты сактайлы. Урматтуу Алай элим, ден соолук өмүр. Урматтуу Алай элим, тургундары, батырыңга коронавирус инфекциясын юктуруу жана жайылтуусун азайтуу үчүн
үчүн кирүүнүн алдында колду санитайзердик антисептикалык каражат менен тазалаңыздар. Kaptарды тагыныңыздар. Бөлмөнү тез-тезден желдеткиле. Жананын душ спиртинен көбүрөөк тазалап туруңуздар. Жануар кетүү азыктарды жакшылап тышкан банкини колдонууга боло турганын эсиңиздерге калдырыңыздар. Бuna çetin düşüp sıra maske var mısın? Koronavirüs oruçun aldığını alıp, bunu en jönököy erejeler menен saklansak bolot. Kolunuzdardı tez jууңуздар, baldarыңыздын колдорун tez жууңуздар, эшикке кирип чыккан сайын. Анан кийин маска тагыныңыздар, бардыгыңыздар сөзсүз түрдө эл чогулган жерге барганда 1,5-2 метр аралыкта алыста болууга аракет кылыңыздар. Ден соолугуңуздар өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Барганда биринчи ретте 5 кап тагыныңыздар. Бут кийимдин таманын түзүкү эс жаланган кийимчиге сүртүңүздөр. Соода залында соода кылуу үчүн кирүүнүн алдында колду санитайзердик антисептик каражаттарын пайдаланыңыздар. Maske al, davalar, maske. Алай элин бир биктүү эл. Ар бирибиз бир жакадан баш, бир жеңден